Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Орто Сай айылында турабыз. Бишкектин четиндеги бул түштүк магистралдагы Дайыр Асан атындагы парктын жанында Орто Сай деген айыл бар. Мына ушул жерде 2 жылдан бери мыйзамсыз курулуп жатканы айтылган ушул 3 кабаттуу имаратты соттун чечими менен мамлекеттик курулуш агенттиги бузуу иштерин баштады. Азыр техникалар, атайын техникалар келип, ушул мыйзамсыз курулган деп айтылган ушул имаратты азыр бузушат. Салык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келген. Бул курулуш Эмаком мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлдөрүнүн айтымында бул курулушту Эмаком курулуш компаниясы эч кандай уруксат кагаздарын албай, өзү билемдик менен ушу 2 жыл мурун куруп баштаган экен. Анан кийин 2 жылдан бери ошону соттошуп отуруп, анан акыры сот мамлекеттин мам курулуштун пайдасына чечим чыгарып, азыр ошону бузуу алдында турабыз.